Саламатсызбы? Салам. Сиздин жашооңуз эмне үчүн ушундай абалга келип калды? Мурда жашооңуз кандай эле? Каяктан келдиңиз? Караколдон. Үй бүлөңүз барбы? Үйүңүз, үй жайыңыз? Кандай себептер менен ушундай абалга келип калдыңыз? Мен кредитка мебель сатаган, Кредит алгам. үйүп кеткен мебельни. Мебель, Кредит алып, мебельни салгансыз. Ооба. Мен уже төлөп бердим уже. Ну, уже эчтеке жок. Үй бүлөңүз? Ажырашып кетти. Ажырашып кеттиңиз. Когда Ушул мен... карыз болгондон кийин, Да. Когда банкрот болуп калган. Ата энеңиз бар беле? Жок, каза болду. Ушунун баары бүткөндөн кийин каза болдубу же бул башталгычак деле каза болду беле? Так. Менин уже 15 жыл. Атам 10 жыл. 5 жыл разница, да? Сиз карыз болгонго чейин алар каза болуп калышкан. Да. Экөө чогуу жашайт беле? Ооба, чогуу. Үй чоң үй бар болчу. Аягыма үйүн берип салдым. Өзүм кетип калдым. Потому что 3 балам бар. Азыр катташасызбы алар менен? Жок. Алар сизди кабыл албай жатат. Ооба. Сиздин ата энеңиз менен мамилеңиз кандай эле? Жакшы болчу. Канча бир тууганыңыз бар? 3 2 эжем, бир ага. Алар менен катташасызбы? Жок. Кишин десе мен мына күн турат, алдыбайм. По идее мен Россияга кетип калыш керек болчу. Эжем маган акча жиберген. Ол вокзалдын жанында бир көчө бар экен, тентектер турат. Ушудан мени бүт телефон, документ бүт алып кетишти. Кайра сиз үй бүлөңүзгө баргыңыз келеби, катташкыңыз келеби? Балдарыңыз менен катташкыңыз келеби? Жок. Алар кандай кылган? Когда мен үйдө жашап жүргөндө аялым турмушка чыгып кеткен. Уже эмес. Кийин кызым келет. Папа, бизге маган үйдү жазып бер дейт. Эмнеге? Мен пока тирүү. Кийин өзүң билем, кимге жазып берем десем, таза унутуп калгыла. Сол бизде керде балдарыңыз бар. Сиз кайра обычный эле жанагы элдердин жашоосундай үйлүү жайлуу болуп, үй бүлөлүү болуп кайра кайткыңыз келеби? Чын десем, тойдум. Жизнь жак болду. Көңүлүңүз калды элдерден. Ишенбей калдыңыз. Мен бир тууганга ишенбей калдым. Мен элге ишенбейсиз. ишенбей калдым. Өзүңүзгө ишениңиз, өзүңүзгө ишенсеңиз, жашооңузду оңдобасаңыз болот. Это реально. Мына баклажка жыйнайм, өткөзөм, нан, чай. Иногда охота повешаться.